Салам достор, кайрадан эле жаңы видеобузда, жаңы саатыбызда, жаңы темалар менен. Бүгүнкү тема көбөйтүү жана бөлүүгө карата мисалдар. Биз кече мектепте балдар менен текшерүүчү жазган элек. Ошол текшерүүчүнүн суроолору бул. Видео аркылуу суроолорун иштеп чыгарып коеюн деп балдарга сөз бердим да. Бул биз оң жак, сол жак кылып бөлгөнбүз. Бир партаны А группа, Б группа кылып. Бул азыркы мисалдар А группанын мисалдары. А группанын биринчи мисалы көбөйтүү боюнча биринчи мисал 3,8ден 5 көбөйтүү 25,6. Бул суроону мурдакы видеодо дагы иштегенбиз. Көбөйтүүдө кандай кылчу элек? Аралаш бөлчөктү биринчи буруш бөлчөк айландырып алчу элек. Кандай болчу эле? 3,8ге көбөйтүп 5ти кошот элек. 3,8ге көбөйтсөк канча? 40, 24. 24 5ти кошсок 28. 29 29. бөлүү 8. Көбөйтүү 6 бөлүү 25. Эгерде бул жерде биз эмне кылат элек? Бөлүмдөр менен бөлүмдөрүнү, алымдар менен алымдарын көбөйт элек, көбөйтүүнүн эрежеси боюнча. Ошондо 29 көбөйтүү 6 бөлүнгөн 8 көбөйтүү 25. Бул дагы эмнеге барабар эле? 29 6-га көбөйтсөк канча болду? 174 эле. Мурдакы видеодон дагы билсеңиздер, 8 25ге көбөйтсөк 200. Бул жерде экөөнү тең кыскартып берсек болот да. Мисалы 174-тү 2ге бөлсөк, 200-дан 2ге бөлсөк болот да. 174-тү 2ге бөлсөк канча болот? 87 болобу? Бөлүү 100. 87ден 100дөн 87 деле туура жолу, 200дөн 74 деле туура жолу. Экинчи суроодо кашанын ичин иштечү элек. Кашанын ичин иштегенде аралаш бөлчөктөн биз буруш бөлчөк айландырып алчу элек. Аралаш бөлчөктү буруш бөлчөк айландырганда 5ти 2ге көбөйтүп 7-ни кошчу элек. 5ти 2ге көбөйтсөк 10, 7-ни койсок 17 бөлүнгөн 2 минус 2-ни 6-га көбөйтсөк 12, 2-ни кошсок 14 бөлүү 6. Көбөйтүү бул аралаш бөлчөктө көбөйтүп сразу буруш бөлчөк айландырып алайлы. 2-ни 2ге көбөйтсөк 4, 1-ди кошсок 5 бөлүү 2 минус 2ден 1. Барабар. Эми кашанын ичин иштеп алалы. Кашанын ичин иштегенде биз эмне? Эгер кеми кошуу болсо, бөлүмдөрүнү бирдей абалга келтирип алышыбыз керек. Мен бул жерде экөөнү тең 6га келтирип алсам болот да, бирдей бөлүмгө. 6га келтириш үчүн буну 2-ни неме канча менен көбөйтүшүм керек? 3 менен. 3 менен көбөйтүшүбүз керек, 2-ни 3 менен көбөйтүп атканда биз сөзсүз 2 менен дагы и 17 менен дагы көбөйтүшүбүз керек. 2-ни 17 менен көбөйтсөк 17 менен. 3-тү 17 менен көбөйтсөк канча? 51. 3-тү 2 менен көбөйтсөк канча? 6. Минус 14 бөлүнгөн 6. Бөлүмдөрү бирдей абалга келген үчүн биз бөлүмүнү жалгыз жазып алып туруп, үстүнө кемитип коет элек. 50 билен 14-тү кемитсек 37. 37, 6-дан 37. Демек биздин кашанын ичи эмне чыкты? 6-дан 37. Көбөйтүү эмне бар эле? 5тен 2 минус 1 бөлүү 2 бар. Бул жерде кандай кылабыз? Биринчи көбөйтүүнү иштеген үчүн биринчи көбөйтүүнү иштеп алышыбыз керек. Көбөйтүү, бөлүү, кошуу, кемитүү болчу. Көбөйткөндө кандай? Бөлүмдөр менен бөлүмдөрүнү, алымдар менен алымдарын көбөйтчү. Бул жерге жазайын, баптай калбасын. 37-ни 5ке көбөйтсөк 185. 185 бөлүнгөн 6-ны 2ге көбөйтсөк 12 минус 1 бөлүнгөн
2'den 1'e. Бұл жерде қандай қылчу элек? Бул бөлүмдөрүнү бирдей абалга келтирип алыш керек да. Бирдей абалга келтирсек 12'ye келтирсек болобу? Ооба, 12'ye келтирсек контең. Ошондо муну канча менен көбөйтүшүбүз керек экени? 6 менен. 6 менен көбөйтүшүбүз керек, 6-ны 2 менен дагы, 1 менен дагы көбөйтүшүбүз керек. 12'ni жалгыз жазып алып 185 üstüne gemt koyut элек. Gemt'i 6'ны 1 менен gemt көбөйтсөк 6. Барабар 179. Канча болот? 179 179 бөлүнгөн 6 болуп калат. 12. 12. Кийинки мисалда 3-сүрөө. 3-сүрөө теңдеме болчу. X'ти тапкыла деген бул жерде. X табыш эмне кылып элекпиз? Бөлүү кылып өткөзүп алатбызбы? Biz X'ti бул жерде жалгыз калтырсак, 3-төн 2-ни кашан бул жагына өткөрсөк. Эгер көбөйтүү болсо, эмне болду дедик? Кашан бул жагына өткөндө бөлүү менен өтөт дедик, X жалгыз калтырсак, барабар бул ошол бойдон эмне болотту? 5/9 бөлүнгөн 2/3 менен өттү. Бул жер бөлүү болгондуктан биз буну эмне кылат элек? Көбөйтүүгө айландырып алат элек, 5/9 көбөйтүүгө айландырып элек. Алым мен Места салмашат, Ошондо 2-ден 3 болуп калат. Барабар 15'ten 18. 15'ten 18 болуп калат. 15'ten 18 контең 3-кө бөлөсөк болобу? Ооба. 5'ten 6. 6'дан 5 болуп калат. 6'dan 5. 4-үнчү суроону биз мурдакы видеодо дагы иштегенбиз бул суроону. Ошол эле суроону бергенбиз текшерүүчүдө. A 2'den 1 экен, B 4,2'den 1 экен. S 5'ten 1. Бул жерде муну карасаңыздар, B көбөйтүү S бөлүнгөн A'ны тапкыла деп атат. B'быз канча? Bunu 4,2'den 1. Көбөйтүү S'быз канча? 1 бөлүнгөн 5 бөлү A'быз 1 бөлүнгөн 2. Бул жерде көбөйтүүнү иштеп алсак биринчи, буруш бөлчөк экен, аралаш бөлчөк экен. Буруш бөлчөк айландырса канча болот? 4-тө 2 көбөйтсөк, 1-ди коссок 9'dan 9 бөлүнгөн 2 болуп калат. 2. Көбөйтүү 1 бөлүнгөн 5 бөлү 1 бөлү 2. Эмне кылатсак, алым менен алым, бөлүм менен бөлүмдү көбөйтөбүз. 9-га 1 көбөйтсөк 9, 2'ye 5 көбөйтсөк 10. Бөлү 1 бөлү 2 экен. Биз муну көбөйтүүгө айландырып алсак, көбөйтүү 2'ден эмне болуп калат? 1'ден 2 болуп калат. Барабар 9 жерде 2 18, 10 жерде 1 10. Биз муну 2'ге бөлсөк, 2 жакты тең. Барабар эмне болуп калат? 9'да 5'тен 9 болуп калат. 5-инчи суроо. 2,2'den 1 bölü 3,2'den 1 bölüнгөн 2,7'den 1 al. Олар бул суроодо мол сызык бизге эмнени билдирет? Бөлүүнү билдирет эле. Мен ушул суроону бөлүү кылып жазып алсам оңойраак болот дейм да. 2'den 1 мына үстүңкүсүн бөлүү 3,2'den 1 мына сызыкты алып туруп бөлүү кылып 2'den 7 кылып жазып алайын өзүнө. 2,7'den 1. Мына сызыкты көргөндө кээ бирлер баш айланып катканда окшотчу. Ошого бөлүү болсо, ушуну бөлүү кылып жазып алсам оңойраак көрүнөт. Эми бул жерде мен биринчи могу экөөнү иштеп алсам ажыратып алып туруп. Буларды буруш бөлчөккө айландырып алыш Ооба, керек. баары аралаш бөлчөк болуш үчүн буруш бөлчөккө айландыралы. Муну буруш бөлчөккө айландырган канча болот? 5'ten 2'ye 2 2'ni koysak 4, 1'i koysak 5. 5'ten 2. 5'ten 2. 2 bölüngön. Bu kança olur? 7. 6'a 2 koysak 6, 1'i koysak 7. 7'den 2. 7'den 2 barabar. Bunu göğütük aylandırırsak 5 bölü 2 göğütü 2'den 7 olup kaldı. Barabar.
10. 10 bölü 14 болып қалады. Demek ki бұл жерде не екен? 10 bölü 14 екен. Бұл жақта не бар? Бөлі бар, а? 10 bölü 14 bölünген. Сразу буруш бөлчөк айландырып алалım. Қанша болады? 2 жеті 14, бирди қоссок 15. 15. Көйtүк айландырайлы бұны эле. 14'тен 10 көйтü ne болып қалады? 15'ten 7 болып қалады. Көйтсек ne болып қалады? 70. 70 bölünген. 14 15'e көтсе қанша болады? 5 4 20 70 қанша болады балдар? Көтсек 20 70 14 210. 210 болады екен. 210 жоғы 210 болчу. 5-ші сурообуз. Кийинки мисалдар бул Б группасынын мисалдары болчу. Б группанын суроолору. Биринчи суроосу 2'den 1, 2,2'den 1 көбөйтүү 7'den 5 экен. Биз эмне кылчу элек? Аралаш бөлчөктү буруш бөлчөк айландырып алабыз. Кандай болот? 2'ni 2 көбөйтөбүз 4, 1'di коссок 5. 5 bölü 2 көбөйтүү 5 bölü 7. Көбөйтүүнүн эрежеси боюнча 25 bölünген 14 болчу. Биринчи сурообуз. Буну деле биринчи эмне кылабыз? Кашанын ичин иштейбиз. Андан кийин көбөйтүү, андан кийин кошууну иштечү элек. Кашанын ичин иштеп алалы? Аралаш бөлчөктүнө буруш бөлчөк айландырабыз. 6'ны 7'ye көбөйтсөк 42, 1'di коссок 43 bölü 7 minus 4. 4'tün aslında biz ne? Ар дайым ne? Taksamların aslında ар дайым ne? 1 болчу. Biz minus koşu gemtülerde bölümlerini bir de ağılga keltiriп алышыбыз керек. Кашанын ичине биринчи аралаш бөлчөктү буруш бөлчөк айландырдык. Канча болду? 6'ны 7'ye көбөйтсөк 42, 1'di коссок 43. 7'den 43 minus 4. 4'tün aslında ne var dedik? 1 var dedik. Biz bölümlerini bir de ağılga keltirish үчүн мен bu 1'di 7 менен көбөйтсөм, 7'di 2 менен 4 менен көбөйтсөм ne болот? 28. 43 bölünген 7 minus 7'ni 4'e көбөйтсөк 28 bölünген 7'ni 1'e көбөйтсөк 7. Bölümler birдей ağılга келген үчүн biz bunu 7'ni жалгыз алып туруп üstünü кемитип салабыз. 43 28 barabar 15 bölünген 7. Demek ki ne? Kaçan içiyiz? 15 bölüngen 7'den 15 iken. 15 bölüngen 7 kötü ne? 1 bölü 2 koşulgan 3 bölü 4. Biz ardayımda birinci kötü işledik dedik. Kötü işlegen için kötünün derecesi boyunca 15 1'e koysak 15 bölü 7'ne koysak 14 koşu 3 bölüngen 4. Biz 14 menen 4'tü bölümünü bir de ağılga keltirишimiz керекти. Bir de ağılga keltirish үчүн кандай кылсак болот? Мисалы экөөнү тең 28'e келтирип алсак болот мисалы. 28 менен 28'e келтирсем 14'тü канча менен көбөйтүшүм керек? 2 менен 4'тü 7 менен көбөйтсөк 28 болот, а? Могул жака иштейли. Улантып 2'ni 15'e көбөйтсөк 30 bölüngen 14'e көбөйтсөк 28. Koşu 7'ni 3'e көбөйтсөк 21. 7'ni 4'e көбөйтсөк 28. Bölümler birдей ağılga келген үчүн 28 жалгыз жазып туруп üstünde koşulup калат. 30'du 21'e көбөйтсөк 51. 28'den 51 болчу. Экинчи суроонун жообу. Үчүнчү суроо.
Бул жерде теңдеме экен бул дагы. X'ти тапкыла дейт. X табыш үчүн эмне кылчу элекпиз? 2ден 3тү кашанын бул жагына өткөрөбүз. Бирок өткөрүп атканда бул жер көбөйтүү экен. Бул жер көбөйтүү болсо эмне болот? Бөлүү менен өтөт дедик. X жалгыз калтыралы барабар 2ден 3тү бул жака өткөрдүк. 7ден 4 эмне болду? Көбөйтүү болсо эмне? Бөлүү менен өтөт. Сөзсүз 3 бөлүү 2. Биз эми бул жерде эмне кылат элек? Көбөйтүүнүн эрежеси боюнча жазып алайлы. 4 bölü 7 göğütü ne oldu? 3'ten 2 oldu. X beraber 4'te 2 koysak 8 bölüngün 7'ye koysak 21. Demek ki X uz 21'den 8 ken. 4. sırada X'i mol yerdeki X'i tap durup bul yerdeki X'ga ордуна коюп туруп барабарды тапкыла деп атат. Биз X'ти кантип тапчу элек? Эгер могул жер көбөйтүү болсо, могул бөлчөктү кашанын бул жагына өткөрүп, көбөйтүү болсо эмне болот? Бөлүү менен өтөт. Могул жерден жазайын. X'ти жалгыз калтырсам барабар 1 бөлүнгөн эмне болот? 5тен 6 ошол бойдон өтөт. Бул жакта көңүл буруучу нерсе, бул көбөйтүү менен бул жака бөлүү менен өтүп аткан. Көбү буну ушул бөлчөктү өткөрүп атканда месте алмаштырып кеткен да, бул жака өтүп атканда. Бул кашанын бул жагына өтүп атканда месте алмашпайт. Эгерде кашанын ичине өткөндөн кийин ошол бойдон жазып алабыз. Көбөйтүү болсо бөлүү менен өтөт, бөлүү болсо көбөйтүү менен өтөт. Өткөндөн кийин бул жакта эмне экен? Бөлүү менен өттү. Значит, бөлүү болсо биз бул эрежени көбөйтүүгө айландырып алышыбыз керек. 1 көбөйтүү эмне болот? Месте алмашат. 5тен 6 болуп калат. Ал дагы барабар 6 5тен 6. Демек X эмне экен бул жерде? Бул жерде X 5тен 6 экен. Биз бул жерде X'ин ордуна койсок 5тен 6 көбөйтүү 1 бөлү 3. Барабар эмне болот? 6 жерде 1 6 5 жерде 3 15. Demek ki 15'ten 6 olacak ekan. 4. soru'nun cevabı. 5. sırada A gruppadagı 5. soruga okşoş эле болчу. Biz bu sızıkты эмнени билдирет дедик? Бөлүүнү билдирет дедик. Мен ушуну бөлүү боюнча жазып алсам, көзүбүз оңоюраак көрүнөт да. Азыр могу бөлүүнү көргөндө бул жакта кантип иштейт экен, бул жакта кантип иштейт экен деп таң калышат. Ошол үчүн бөлүүгө айландырып жазып алайын. Анда эмне болуп калат? 4 bölü 9 bölü, olsuz bölümünü yazalım. Ne var? 5 bölümün 2 bölü 7'den 8. Ben bu jaktı bir işte olayım. Bölüp durup. Eğer de kalasınlar 4 bölü 9 5'ten 2'ni bölüp de işleseniz olur. 2 oluşunu bir işte oluşuz gerek. Biz bu konu işte olay birinci. Ildıyacaktı. Ne olur? Көбөйтүү айландырып жазабыз бул жерде 2ден 5 көбөйтүү бул эмне болот эле? Месте алмашат көбөйтүү болгон үчүн 7ден 8 болуп калат. Барабар 5 жерде 8 40 7 жерде 2 14. Демек ки бул жерде экен 14тен 40 экен. 14тен 40. Кайрадан жазып алайлы. 4 bölü 9 bölü 14'ten 40. Barabar göğütü aylandırıldığında 4 bölü 9 göğütü 14 40 bolup kaldı. Жерде. Göğütü öylemi 14 мен 4'ü göğütse kaç olur? Barabar 50 6 bölüngün 4 bölü 9 göğütü 14 bölü 40. Göğütün erecesi boyunca 4'te 14'e göğütse kança? 56. 9'u 40'a göğütsek 360 bolçu. Demek ki 5. sorunun çoğu 360'dan 56 bolçu eken.